Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Урматтуу катталуучулар, сиздер менен Рамазан айынын алгачкы күндөрүндө турабыз. Буюрса, Рамазан айыңыздар жеңил, жемиштүү өтүп жатат деп ишенем. Бүгүн бизде конокто Ислам университетинин мугалими Мукуева Рахат устаза болмокчу. Рахат эжеке менен биз таравих намазы тууралуу сүйлөшөбүз. Буюрса, таравих намазы бул Рамазан айынын намазы болгондуктан буга абдан чоң көңүл буруп окуу керек, кандай кылып окуш керек, шарттары кандай, ошолор тууралуу азыр Рахат устаз айтып бермекчи. Азыр түз эфирге кошулганча күтүп туралы. Негизи ошо таравих намаз тууралуу кандайдыр бир сурооңуздар болсо, комментарийге калтыра бериңиздер. Биз буюрса жооп бергенге аракет кылабыз. Азыр Рахат эжеке кошулсун. Негизи эле ушул таравих намазынын тарыхы тууралуу, эмне үчүн кантип окулуп калды эле, жана аялдар кандай окуйт, эркектер кандай окуйт, ошол тууралуу сүйлөшмөкчүбүз. Азыр Рахат эжекени күтүп алалы. Сиздерде суроо болсо, комментарийге калтырып турсаңыздар болот. Негизи эле ошол бүгүн ошо Рахат устаза белгилүү дин таануучу болгондуктан сиздердин ошо Рамазан тууралуу, таравих намазы, негизи эле шарият маселеси боюнча да кандайдыр бир сурооңуздар болсо калтыра бериңиздер, баарына жооп бергенге аракет кылабыз. Азыр Рахат эжеке кирсин. Таравих намазы негизи эле арабчадан которгондо эс алуу дегенди билдирет. Эс алуу негизи эле ушу таравих намазын эс алып анан окуш керек. Ошон үчүн эс алуу деп которулуп калганда. Азыр эжекебизди, Рахат эжекени чакыра алалы. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Кирип келген Рамазан айыңыз куту болсун, Рахат устаза. Рахмат. Рахмат, Алла разы болсун. Бүгүнкү биздин темабыз ошо таравих намазы тууралуу болмокчу. Таравих намазын кантип окуш керек, анын шарттары кандай, негизи эле аял менен эркектин таравих намазында кандай айырмачылыктар бар, ушундай суроолордун үстүндө сүйлөшсөк. Буюрса, негизи эле ошо таравих намазы эмне үчүн Рамазан айында окулуп калды эле? Кичине тарыхка токтоло кетсек. Жалпы ушул бизди көрүп жаткандар менен биринчиден учурашып кетебиз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Биз менен байланышка чыккан эжекелер, урматтуу эжесиңдер. Сиздер жалпы ушул Рамазан ыйык айлардын бири болгон Рамазан айы менен куттуктайбыз. Жана ошондой эле ыйык айда кармаган туткан орозоңуздар кабыл болсун. Ушул ыйык айда кандай ибадаттар кылган болсоңуздар, кандай садака ихсандар кылган болсоңуздар, окулган намаздарды, Куран хатымдарды Аллах таалам кабыл кылган болсун иншаллах. Эми бул Рамазан ыйык ай, Рамадан ыйык ай болуп эсептелип жаткандан кийин Аллах таала өзү айтып атат, силерден мурункуларга орозо кармоо буйрулгандай эле силерге дагы орозо кармоо буйрулду, такыба болууңар үчүн дейт да, субханалла. Демек биз байкул 12 айдын эң ыйыгы бул 12 айдын эң ыйыгы Рамазан айы, күндөрдүн эң ыйыгы Жума күнү, ал эми түндөрдүн эң улугу ыйыгы дейбизби, бул Кадыр түн деп кечеси деп эсептелет. Демек булардын бардыгы Рамазан айында биз ушул тарава намазы жөнүндө сөз кыла турган болсок,
Рамазан айында канчалык хадистерде келген да, Рамазан айында канчалаган бир жакшы амалдар кылган болсоңор, кандай ибадаттар кылган болсоңор, 10 эседен 700 эсеге чейин сообу көтөрүлөт деген, субханалла. Башка убактардан ушул Рамазан айында кылган ибадаттардын сообу 700 эсеге чейин көтөрүлөт деди. Эми бул тарава деген сөз эмне? Тарава деген намазды пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам окуганды, да? Пайгамбарыбыз көптөгөн хадистерде келет экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Айша энебизден бир риваятында мындай дейт: пайгамбар Аллахтын элчиси дейт, Рамазанда дагы дечи, Рамазандан башка убакта дагы 11 рекеттен ашык намаз окуган эмес дейт. Ал 2 рекет, 4 рекетти бир жолу окуган, кийин дагы 4 рекет окуган, андан кийин акыркысы 3 рекет витр важип намаз болгон дейт. Да, бул Рамазан убагында дагы жана Рамазандан кийин дагы ошондой 11 гана рекет окуган дейт. Алгач 4 рекет окуйт эле дейт. Ошол рекеттердин дейт, ошол окулган, Аллахтын элчиси окулган намаздардын көркөмдүүлүгүн жана узундугун айтпа дейт. Андан кийин дагы бир 4 рекет окуйт эле дейт. Алардын дагы көркөмдүүлүгүн жана узундугун айтпа дейт. Андан соң гана эмне 3 рекет, акырында 3 рекет витр важип намаз окуйт эле дейт, да, субханалла. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ушул Рамазан айы кирген убакта мечитте, пайгамбарыбыз алейхиссаламдын үйү мечиттин жанында болгон эмеспи? Намаз окуп Айша энебиз буйруптур да, ошол мечитти мага төшөк сал деп. Төшөнчү салуумду буйруду дейт. Мен анын айтканындай эле ошол мечиттин алдына төшөнчү салдым дейт. Кийин ал куптан намазын окуп бүттү дейт. Куптан намазын окуп бүткөндөн кийин дагы намаз окуду дейт. Дагы намаз окуп дейт. Анан баягы намазга келген адамдар анын артында чогулуп намаз окушту дейт. Кийин 8 рекет намаз окуп бүткөндөн кийин, баягы 3 рекет витр важип намаздарын баарын толук окуп бүткөндөн кийин пайгамбарыбыз үйүнө кирип кетти. Кийин эртеси дейт, баягы мечиттен пайгамбарыбыз намаз окуган жерге адамдар көп топтолуп калыптыр да. Анан менден сурап дейт, Айша, бул адамдар эмнеге келди деп сурады дегенде мен айттым дейт. Сиз кече күнү куптан намаздан кийин дагы 8 рекет намаз окудуңуз. Сиздин аркаңызда көптөгөн сахабалар намаз окуду. Аны элдер башка сахабалар дагы угуп, бүгүн сиздин артыңызда дагы туруп, ошентип намаз окугуз келип атат. Рамазан намазын толук менен биргеликте окугуз келип атат дедим дейт. Десем, пайгамбарыбыз кирип кетти дейт. Үйүнө кирип кетти, окуган жок дейт. Эмне үчүн дейт? Эмне үчүн ал үйүнө кирип кетти? Ал адамдардын келип, алардын айтканына макул болуп, алар менен чогуу намаз окуган жок дейт. Себеби ал үммөттөрүнө ошол тарава намазы парз болуп калуусунан коркуп, үйүнө кирип кетти, окуган жок дейт. Биз мындан билсек болот, пайгамбарыбыз тарава намазын күндө окуган эмес, бир күн окуп, бир күн окуган эмес. Себеби эмне экен? Үммөттөрүн бул нерсени өздөрүнө парз кылып алат. Парз кылып алгандан кийин аны аткарыш кыйын болуп калат. Ошол себептен ал окуган эмес дейт. Жана ошондой эле бул хадистерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам тарава намаз окуган деп келген эмес. Ал убакта тарава деп айтылган хадис, тарава деп айтылган намаз болгон эмес. Ал пайгамбарыбыз окуган намаздардын баардыгы кыямул лайл деп, кыямул лайл, түнкү намаз деп гана салган. Түнкү намаз деп. Пайгамбарыбыз ушундай түнкү намаздар окуган деп гана келген. Бул кайсы жылы тарава намазы окулуп баштады. Эми мунун тарыхына келе турган болсок, бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын көзү өткөндөн кийин, бул Умар разияллаху анхунун, Умардын экинчи халифа Умар разияллаху анхунун доорунда ушул тарава намазы эмне болду? 20 рекет болду. Сахабалардан Абдурахман аттуу сахаба мындай дейт: мен дейт Рамазан айында Умар экинчи халиф Умар менен биргеликте пайгамбарыбыздын масжидине, мечитке кирип калдык дейт. Мечитине кирип калсак, ошол кээ бир адамдар бурчта өзүнчө эле намаз окуп атат дейт. Кээ бирлер болсо бир имамга ыктыда кылып алып окуп атышат дейт. Ар ким ар кайсы жерде окуп атат дейт. Аны көрүп Умар разияллаху анху айтты дейт да. Ар ким ушул жерде бытыранды болуп,
чачыранды болуп намаз окуп аткандарды кандай бир жамаат кылып токтосоң кандай жакшы болмок эле деп Умар разияллаху анху айтты дейт. Кийин ошол күндүн эртеси эле Мадинага бардык масжидтерге буйрук берди дейт. Ушу тараваны бир адамга баш ийип имамга ыктыда кылып окууну буйрук берди деп. Жана ошол пайгамбар бин Кааб деген сахаба болгон, Убай бин Кааб деген ошол сахабага буйруду дейт. Сен тарава намазын сен окуйсуң, имам болосуң, ал эми калган сахабалар сенин артыңан окуйт, жана бул 20 рекет болуп окулат деп буйруду дейт. Кийин ошондон баштап бул хижри жылдын 14-жылы, хижри жылдын 14-жылынан баштап ошол экинчи халифа Умар разияллаху анхунун доорунда Мадинада эмне болду? 20 рекет тарава окулду. Бул Рамазандын салты жана бул иншаллах ошол доордон баштап хижридин 14-жылынан баштап 4-жылга кыяматка чейин окула бере турган намаз. Себеби пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтканда, менин сахабаларым асмандагы жылдыздар сыяктуу, аны ээрчиген адамдар адашпайсыңар деген. Демек, бул пайгамбарыбыз деген мындай 20 рекет намаз окуган эмес, андай кылган эмес деген нерсе бул суу кечпеген. Себеби пайгамбардын хадисинде келип атат, анын сахабаларынын кылган амалдарын биз аткаруубуз абзел, аткарышыбыз керек. Кийин эртеси баягы Умар разияллаху анху Убай бин Каабга имам кылып дайындап, анын артынан сахаба дайындап, андан кийин ушундай сүйүндү деп. Ушундай сүйүнүп, карачы деп, ушундай кандай сонун бул чоң жаңылык, кандай сонун бир жаңылык болду деп абдан сүйүндү. Чындыгында чоң бир жаңылык болду да бул нерсе деп абдан сүйүндү дейт. Бирок дейт, айтты дейт, азыр уктап түн бүтөрдө таңгамал окугандардын намазы мындан дагы сооптуу болот, мындан дагы фазилеттүү болот деп айтты дейт. Себеби анткени алар куптан окуй эле, куптандан кийин эле эмне тараваны окуп атышканда. Бирок Умар разияллаху анху айтты, эгерде түндө туруп тарава намазын окусаңар, анда мындан да фазилеттүү болот деп айтты, кошумчалап айтты дейт да. Демек биз мындан билебиз, ошол тараванын тарыхы ошол хижридин 14-жылында Умар разияллаху анхунун доорунда пайда болгонун билебиз. Ал эми тарава деген эмне дегенди билдиргенде, бул тарава деген рахаттануу, эс алуу дегенди билдирет. Эмне үчүн? Себеби мисалы үчүн мечитке барган эркектер көбүнчө, биз эркектер көбүнчө мечитке барып тарава намазын окушат, жана ал жерден эмне кылат? Ал жерден орозодо 30 күн бою ошол Куран хатым бүтөт. Мисалы үчүн биринчи күнү Куранды биринчи парасын окуйт, экинчи күнү экинчи парасын окуйт, жана буга көбүрөөк убакыт кетет. Ал имамдыкты кылган адамдардын арасында кары жашатып калган адамдар бар, бир аз оорукчандар бар, ар кандай адамдар бар да. Ошон үчүн алар көпкө туруп калса бир аз кыйналып калат. Ошол себептен алар 4 рекет окуп бүткөндөн кийин, 4 рекет тараваны окуп бүткөндөн кийин отуруп эс алышат да. Эс алып, таспих айтышат, салават айтышат. Бул 4 рекет, ар бир 4 рекеттен кийин таспих айтуу, салават айтуу бул мустахаб, жакшы көрүлгөн амал болуп эсептелет. Өзгөчө бул эркектер мечитте жамаат менен окуган адамдар үчүн бул нерсе мустахаб, жакшы көрүлгөн амал болот. Жана ошондой эле тараваны мен дагы ушул жерден азыр пайдаланып, ушул эфирден пайдаланып айтып кетмекчимин. Эми тараваны аялдар окуса кандай болот, эркектер окуса кандай болот, Тарава жалпы эле аялга дагы, эркекке дагы окуу милдет. Тарава окуу бул парз эмес. Тарава окулбай калса күнөөкөр болбойт. Бирок тарава ушундай ыйкайда тараваны окубай калуу бул сооптордон, чоң бир сооптордон кургалуу болуп эсептелет. Окуганыбыз ден-соолугубуз мындай болуп аткан болсо, шартыбыз келип аткан болсо, сапарда эмес болсок, үйдө болсок, анда сөзсүз түрдө бул тарава намазын окуубуз сөзсүз түрдө абзел, милдет. Ал эми аялдар өзгөчө эжекелер, сиңдилер, ушул Рамазанда мен ушу тарава намазын масжидке барышым керек деп бүгүн центральный мечитке барып, эртең кайсы жактагы мечитке барып, бүрсүгүн
Бишкектин четиндеги дагы бир жактагы мечиттерге барып окуусун мен эч качан колдобойт элем. Эгерде күйөөсү болсо же байкеси же иниси болуп махрамы менен кечинде барып окуйм, мен ошол жака барып Куранды хатым кылышым керек, ошо Куран хатым кылгандара кошулуп мен тараба окуйм, имамдыкты да кылып окуйм дей турган болсо, бирок жанында махрамы болсо уруксат да. А бирок эгер махрамы жок эле, үйдө кечинден ооз ачканы барып ооз ачканда нары эле тигил же атасы болбосо жанында же күйөөсүнүн уруксаты жок, же иниси бир тууганын уруксаты жок эле мечитте мечит кыдырып кетүү, мечитте мечит кыдырып тараба намазын окуу бул аялдар үчүн болбогон нерсе. Аялдар үчүн бул чоң фитна жаратат. Аялдардын үйдө окуган намазы 27 эсе сооптуу деп айтылат, ал эми эркектердики мечитте намаз окуганы 27 эсе сооптуу деп айтылат. Ошон үчүн биз аялдар намазды окуганда тараба болобу, башка намаз болобу, колубуздан келишинче үйдөн окуганыбыз артыгыраак. Үйдөн окуган сооптуу. Биз жакшы ниет менен мечитке кээ бирлер барат да, мисалы үчүн мен намаз окуганды билбейм, бирок мечитке барып үйрөнүп алайынчы деген жакшы ниет менен барышы мүмкүн. Бирок ошол жакшы ниеттин аркасында ал көптөгөн бир фитналарды жаратып коюшу мүмкүн. Ал жактан ар кандай эркектерге жолугуп калышы мүмкүн. Ал жөнүндө бир жаман туура эмес ойлорду, ошол жолукчандар тууралуу бир туура эмес ойлорду жаратып коюшу мүмкүн. Балким көчөдөн махрамы жок жүргөндө эркектер тийишиши мүмкүн. Эми ар кандай кырдаалга учурап калышы мүмкүн. Анткени түн бул азгырык, түндө шайтандар жүрөт деп келет да. Ошон үчүн түнкүсүн аялдар тараба намазын үйдө окуганы жакшыраак деп айтып кетмекчи. Ошол пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дагы ошол намазын окуганда кээде окуп, кээде окуган эмес. Жана ошондой эле деп ошол Рамазан айынын бир 25-ci, 26-cı, 27-ci күндөрү жамаат менен тараба окуп, узун сүрөлөрдү окуйт эле дейт да. Себеби билесиз, эмнеге? Себеби кадыр түн балким ушул күндүр, балким 25-ci күндүр, балким 26-cı күн, балким 28-ci күндүр деп ошол күндөрү ушундай эмне тарабаларды дагы, тараба намазын окуганда дагы баягы узун ушундай бир көркөм, ушундай бир Айша энебиз сүрөттөгөндөй узун көркөм абалда окуган экен да. Себеби ал түн балким кадыр түн болуп калса, иншаллах эмне кадыр түндө канчалаган дуалар кабыл болот да. Ошол менен рахмат. Тарайых намазын абдан бир биз укпаган, мүмкүн ошол көрүүчүлөрдүн арасында дагы бул баягы хадис, аяттар тууралуу укпаган, бул окуялар тууралуу укпаган катталуучулар бардыр. Абдан кызыктуу болду, рахмат. Ал эми мен сурай кетейин дегем. Негизи эле ошо эркектер менен аялдардын тарайых намазында кандай айырмачылыктар бар? Мына сиз айтып кеттиңиз, мечитте эркектердин мечитте окуган жакшы, аялдардын үйдө окуган жакшы деп. Бул эми угулуп атабы? Угулбай атабы? Азыр анда комментарийге жазып койсом. Азыр. Комментарийди окуп койсоңуз, Рахат устазы. Эми угулуп атабы же угулбай атабы? Рахат эже? Сенин үнүң мага анча жакшы угулбай атат да. Сенин үнүң мага өтө мындай алыстан угулуп атат. Анан менин үнүм билбейм кандай угулуп атат. Сизге жакшы эле угулуп атат. Негизи ошо мечитке барып окугандан дагы тышкары аялдар менен эркектердин тарайых намазында кандай айырмачылыктар бар? Негизи эле бул намаздагы айырмачылыктар деген суроо бердиң окшойт, Ооба. Тарайых. Намаздагы айырмачылыктар бул намаздагы эркек менен аялдын намаздагы айырмачылыктары бар. Ал тараба болсун, башка намаз, бешмал намаз болсун, нафил намаз болсун, тараба намазы болсун, кандай намаз болбосун, аял менен эркектин намазынын ортосунда сөзсүз эле айырма бар. Тараба намаз экен десе эле баягы аялдар
Эми аялдар үйүндө окуй турган болсо, баягы таспих, салаваттарды өзүнүн үнүн чыгарып айта берет. Баягы намаздардын баардыгы эмне кылат? Беш мал намазды кандай окуп жүрөт, ошондой эле окулат. Үнүн чыгарбайт. Аялдар үнүн чыгарып окубайт намазды. Намазды анткени аялдын үнү авырат болуп эсептелет. Ошондой эле тарава намазын окуй турган болсо, мисалы үчүн мечитке барып окуп кала турган болсо, же бир жамаат менен окуп кала турган болсо, 4 рекет бүткөндөн кийин, 4 рекет тарава бүткөндөн кийин ортосунда таспих айтылып атат да, салават таспих айтылып атат. Таспихти да үнүн болушунча кол жутуп, үнүн кыйкырып чыгарып айтпайт. Себеби үчүн, себеби анын үнү уже авырат болуп эсептелет. Ал эми тарава намаз мечитке барган эркектер, алар имамга уюп окушат. Ал эми биз мечитке бара албай үйдөн окуйбуз. Биз Куран жаттаган, кары, хафиз болбогондуктан өзүбүз билген сүрөлөрүбүздү окуй беребиз. 4 рекет, мисалы үчүн 4 рекет тарава намазын окуп ниет кылдым деп туруп эле Фатиханы окуйбуз. Анан билген ошол зам сүрөлөрүбүздү окуйбуз. Канча 10 сүрө билебизби, 20 сүрө билебизби, ошолорду кошуп окуй беребиз да. Эгер Ыхлас сүрөсүн эле билген болсо, Фатиха менен Ыхласты билсе, ошо экөөнү деле окуй берет. Ыхлас менен деле окуй берет. Фалак насты билген болсо, фалак менен деле окуй берсе болот. Анан мен сүрө билбейм да, көп сүрө билбейм, ушу бир эле Ыхлас менен окуй беремби, же бир эле Кавсар менен окуй беремби? Таап коюу болбойт. 20 рекетте тең. Техникалык маселелер болуп жатат окшойт. Азыр интернет начар тартып калды окшойт. Рахат эженики. Азыр бир аз күтө туралы. Ооба, Рахат эженин видеосу катып калды. Тилекке каршы интернет слабый окшойт. Рахат эженин айтуусу боюнча, тарайх намазында негизи эле башка намаздардай эле эркек менен аялдардын айырмачылыктары бар. Аялдар үндөрүн чыгарбай окуйт. Тарайх намазынын ортосунда баягы 4 рекеттен кийин эс алуу, баягы эс алуу, салават, таспихтер айтылат. Аларда үнүн чыгарбай айтыш керек. Анткени аялдын үнү авырат болот. Ошондой эле аялдар болсо үйдө окугандыктан ошо үнүн чыгарбай окуш керек. Ал эми эркектер мечитте имамга уюп, имамга баш ийип окушат деп түшүндүрүп кетти Рахат эже. Рахат устаза, сизге чоң рахмат, Аллах ыраазы болсун. Ушул алтындай убактыңызды бөлүп, бизге ошо биз билбеген нерселерди айтып, үйрөтүп кеттиңиз. Буюрса бардык көрүүчүлөр ошол сиз айткан сөздөрдү эске алып, буюрса чоң сабак болду. Бир эле сүрө, эгерде адам бир эле сүрө билсе, мисалы үчүн Ихлас сүрөсүн эле билсе, Ихлас сүрөсү менен окуй берсе болот деди. Ихлас сүрөсү менен окуй берсе болот деди. Эгерде башка дагы кыска Ихлас, Фалак, Нас сыяктуу дагы кыска сүрөлөрдү билсе, ошол менен окуй берсе болот деди. Эгерде бир эле сүрө билсе деди да, бир эле сүрө билсе, ошо менен окуй берсе болот деди. Сизге да чоң рахмат, Рахат устаз, Аллах ыраазы болсун. Сизге ушул биз билбеген көп нерселерди айтып кеттиңиз кыска убакытта. Албетте бул убакыт мындай чоң маселе, чоң тема үчүн абдан аз. Дагы да түз эфирде көрүшөбүз деген ниеттемин. Буюрса сизге чоң рахмат. Бул да болсо азыркы замандын талабына ылайык, баягы онлайн дааватта болуп кетти. Бир жакшы шарттар түзүлдү. Мына бизге дүйнөнүн ар кайсы бурчунан, өлкөнүн ар кайсы бурчунан отуруп алып, кирип сабак алып, үйрөнүп, суроолорун берип, аларга жооп алса болот. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Үйдө балдарымдын жанында үнүмдү чыгарып окуймун. Ошондо үйдө балдардын жанында болбойбу? Жаныңызда, менин билишимче, жаныңызда баягы чоочун эркек болбош керек. Чоочун эркектин көзүнчө үнүңүздү чыгарбай окушуңуз керек. Негизи эле ошо аял Рахат эжеке да жогоруда айтып кетти. Мына балдардын жанында болот, үнүн чыгарып окуса деди. Эгерде чоочун эркек болсо анда болбойт да. Дагы да суроолоруңуздар болсо бериңиздер. Буюрса Рахат эже комментарий аркылуу дагы жооп берип жатат.
азыр бир аз күтө турабыз, суроолор болсо жооп берели. Абдан жакшы, кызыктуу тарайых намазынын тарыхы тууралуу да кызыктуу маалыматтарды айтып кеттиңиз. Рахат устаза, сизге чоң рахмат, Аллах ыраазы болсун. Рамазан айыңыз жакшы өтсүн, жана да башка момун мусулман бир туугандарыбыздын дагы кирип келген Рамазан айы менен куттуктайбыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.